Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары. Өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди кайрадан тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Айсулуу Тыныбекова кыз келиндер арасында Азиянын мыкты балбаны деп табылды. Балбан Айсулуу Тыныбекова 2024-жылы кыз келиндердин арасында Азиядагы эң мыкты балбан деп табылды. Мындай чечимди Азиянын спорттук күрөш федерациясы кабыл алды. Тыныбекова былтыр Азия чемпионатын 3 рейтингдик турнирди утуп, Парижде өткөн Олимпиадада коло медалды багындырган. Айсулуу Тыныбекова 3 жолку дүйнө, 6 жолку Азиянын чемпиону. Мындан тышкары Олимпиаданын күмүш жана коло медалдарынын ээси. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссия жогорку окуу жайларда кыргыз тилинде окутууну сунуштоодо. Бул тууралуу аталган комиссиянын төрагасы Мелис Мураталиев Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелери боюнча комитетинде билдирди. Анын айтымында, жогорку окуу жайларда окутуу көбүнчө орус тилинде болуп, бирок документ кыргыз тилинде жүзүлгөндүктөн ишке орношкон мамлекеттик кызматкерлер кыйналышып калууда. Былтыр министрдин катышуусунда мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча жогорку окуу жайлардын форумун өткөрдүк. Жогорку окуу жайларда студенттер билимди орус тилинде алышат. Буга байланыштуу мамлекеттик жана муниципалдык кызматка орношкондон кийин кыргыз тилин өздөштүрүүдө кыйынчылыктарга туш болушууда. Мектептерде балдарды бир нече тилде окутуу программасы бар. Ошону эле жогорку окуу жайларга да киргизүүнү сунуштап жатабыз. Эгер бул маселеге көңүл бурулбаса, мамлекеттик кызматта кыргыз тилин билүү талабы ошол боюнча кала берет, деди Мураталиев. Салык кызматы ЭТТК менен ЭФТ жөнөкөйлөтүүнү жаңы жолун сунуштады. 28 январда мамлекеттик салык кызматынын төрагасынын орун басары Кубанычбек Исабеков баштаган салыкчылар Кыргызстандагы ишканалардын өкүлдөрү жана эсептөө системасын иштеп чыгуу коштоо менен алектенген компаниялардын өкүлдөрү менен жолугуп салык төлөөдөгү инструменттерди жөнөкөйлөтүүнүн жолдорун талкуулашты. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Кеңешмеде электрондук товардык транспорттук коштомо кагазды жана электрондук эсеп фактураны ишкердикти жүргүзүүдө колдонулган башка эсеп системалары менен бириктирүү маселеси каралды. Эсептөө системасы бул соодада, өндүрүштө, кампада, товарларды сатууну, сатып алууну, салыктарды төлөөнү, киреше чыгашаны жана башка нерселерди эсептеген бухгалтердик жана салыктык система. Ишканалардын бухгалтерлери адатта кириш-чыгышты ошол системада эсептеп, иш алып барат. Салык кызматынан билдиришкенде, эгер ЭТТК менен ЭФТ эсептөө системалары менен бириктирилсе, бул ишкерлерди отчеттуулугун автоматташтырып, жөнөкөйлөтөт жана каталарды азайтат. Ачык булактардагы маалыматтарга ылайык Кыргызстандагы ишкана мекемелер Бирес, Oracle, Little Box, Moysклад, Контур Маркет сыяктуу дүйнөлүк жана жергиликтүү IT компаниялардын программаларын колдонушат. Мамлекеттик салык кызматынын жаңы жетекчиси Алмамбет Шыкмаматов менен Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев былтыр 23 декабрда Жогорку Кеңештин бюджет, экономика жана фискалдык саясат комитетинде ЭТТК маселесине байланыштуу кайма айтышка кетишкен. Алмамбет Шыкмаматов ЭТТКны 5 товарга гана, муңай заттарына, алкоголдук ичимдиктерге, тамекиге, дары-дармекке жана медициналык буюмдарга гана калтырууну сунуштап жатат. Бүгүнкү күндө ЭТТК 13 миңден ашуун ар кандай товарга колдонулат. Мындан кийин президент Садыр Жапаров электрондук товардык транспорттук коштомо кагазды колдонууну жөнөкөйлөтүү боюнча мекемелер аралык жумушчу топ түзүлгөнүн, анын сунушуна ылайык инструмент жеңилдетилерин билдирген эле. Кыргыз өкмөтү 2022 жылдын башынан тарта өлкөдө фискалдык реформа деген негиз менен көзөмөл кассалык машине,
электрондук эсеп фактура жана электрондук товардык транспорттук коштомо кагазы өңдүү салыктык башкарууну санариптештирүү иштерин жүргүзүп келет. Салыктык башкаруунун татаалдашуусу менен кошо эле салыктын жүгү да өсүп жатканын белгиленген соодагерлер жана ишкерлер базарларда нааразычылык акцияларын өткөрүшкөн. Kumtor Gold компания үчүн экологиялык коопсуздук маселеси эң артыкчылыктуу багыттардын бири. Айлана чөйрөнү коргоо боюнча бир катар маанилүү долбоорлор ишке ашырылууда. Жана анын алкагында жакында эле Kumtor кен жайына таштанды жана калдыктарды күйгүзүп, жок кылуучу уникалдуу жабдык орнотулду. Brenner 350U үлгүсүндөгү бул инсинератор күнүнө 2,5-3 тоннага чейин калдыкты толугу менен жок кылууга ылайыкталган. Ошону менен бирге инновациялык технологиялар колдонулган бул жабдыктан абага бир дагы болгоныч заттар жада калса түтүнү да чыгарылбайт. Рудникте күнүнө деген бизде 2,5-2600 килограмм таштанды чыгат. Бул термикалык иштетүүнүн негизинде күнүнө деген биз таштандын морфологиясына жараша күнүнө 2,5 тоннадан 3,5 тоннага таштандыны термикалык утилизация кылсак болот. Анын негизинде биз ошо 2,5-3,5 тонна өрттөгөндөн кийин жалпы 1% кайра таштанды пайда болот. Бул инсинератор Россиялык экосистема компаниясы тарабынан чыгарылган жана экологиялык коопсуздук стандарттары боюнча эл аралык деңгээлде жогорку баага татыган. Өндүрүүчү компаниянын өкүлү Дмитрий Даниловдун айтымында, экосистема компаниясы рынокто 2008 жылдан бери өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет жана дүйнөнүн ондогон өлкөсүндө 150дөн ашык ишкана менен ишенимдүү кызматташууда. Все отходы Калдыктарды термикалык утилдештирүүнүн айлана чөйрөгө абсолюттук түрдө зыяндуулугу жок. Бул биздин компаниянын тийиштүү сертификаттары менен тастыкталган. Ошондой эле Россияда жана дүйнөдө бул инсинераторду иш жүзүндө колдонгондор тарабынан да далилденген. Это подтверждают сертификаты нашей компании. Бул жаңы жабдыктын дагы бир маанилүү артыкчылыгы азык-түлүк калдыктарын кайра иштетип, абдан баалуу компост жер семирткичин даярдап берет. Өз кезегинде, жер семирткичтер Kumtor кен жайынын топурак катмарын калыбына келтирүүгө рекультивациялык максатта пайдаланылат. Буга чейин атайын бул жакта подряддык организация бизге кызмат көргөзүп келчү. Ал эми бул инсинераторду ишке киргизгенден кийин кошумча жумуш орундары түзүлдү жана бул инсинераторду толугу менен ошо Kumtor ишканасы өз күчү менен иштетип, подряддык организациянын кызматынан баш тарттык. Баса ишкананын экологтору климаттык шарты Kumtorго окшош Кара Кожур суу самыр аймагынан ар кандай өсүмдүктөрдүн уругун алып келип, компост жер семирткичи чачылган эксперименталдык аянтчаларга өстүрүп көрүшкөн. Жыйынтыгы абдан жакшы болуп, жапайы жаныбарлардын табигый азыгы менен бир катар аркар, кулжалардын да саны көбөйгөн. Kumtor кен жайынын аймагында 2024 жылдын акырына карата алардын саны 140тан ашкан. Kumtor Gold компаниянын негизги милдети кандай гана өндүрүш калдыктары болбосун, алардын айлана чөйрөгө терс таасирин алдын алуу болуп саналат. Жаңы жабдыктын ишке берилиши менен Kumtor ишканасы таштанды маселесин түп орду менен чече алды. Ал эми кайра иштетүүгө жараган бардык таштандылар ылганып, өз-өзүнчө чогултулат дагы кайра иштетүүгө жиберилет. Мисалы, Kumtor кен жайындагы желимзаттар компаниянын колдоосу менен Жетөгүз районунун Саруу айылында ачылган атайын цехте кайра иштетилет. Ал эми кен жайындагы оор жана жеңил техникалардын жарабай калган дөңгөлөктөрүнө Kumtorдун Токмок шаарындагы заводунда экинчи өмүр берилет. Завод ишке киргенге чейин кен жайдагы эски дөңгөлөктөр 600-700ге чейин чогулуп, тоо болуп үйүлүп калчу. Азыр эски дөңгөлөктөр дароо заводко жеткирилип, кайра иштетилүүдө. Досум, сен Ембанк номерин айтып өтүп кетсең башында да. 51 менен 19-14-400 Алимов Дастанбек А деп чыгат. Урматтуу бир туугандар, азыркы учурда Ош областына караштуу Раван районунда ушул Дастанбек деген досубуз сколиоз оорусунун 4-степени менен ооруп калыптыр. Ушул чет жакка барып операциясы үчүн $45,000 керек экен. 100 000 деген миллиондогон адамдар көрөсүздөр. Ушул жигитке кайдыгер карабастан өзүнүн эм банкына перевод кылып кетсеңиздер, аябай жакшы болот эле. Ушул жигит дагы операция болот эле туугандар, Алланын ыраазычылыгы үчүн. Буга чейин дагы билесиздер, аябай көп жардамдарды кылып келгенсиздер. Бул жигитке дагы эч качан жолдо калтырбай жардам бересиздер деген ниеттемин туугандар.
Assalamu алейкум. Мен бул оору менен балалык кезден бери ооруп келем. Бул эми аракет кылып баштадым буюрса. Иншалла бул дүйнөнүн эрежеси күчтүүлөр гана дүйнөдө жашап калат. Түндө жатканымда артыларым ошо позвоночник ийилген жерлер батат, анан чалка жатып калганда ошондой болуп ооруп калат. Анан санчка туруп ал жериме бер жериме, анан бул жан баштап жатсам ошо алдымдагы сөөгүм кайрадан алдына чыгып дем алышым кыйындатат да. Анан түнү жатканымда кичине чалка жатканымда мындай кылып берсем, мындай эки ошо грудной клетканын бир немелери кусоктору бири-бирине кирип калганын сезем да, кадимкидей. Анан үйүшүп ооруп калгандан массаж кылам. Ошол жерлерди массаж кылып өзүм ата-энеме билдирбей неме кылып жай берем да, анан көңүлүм неме болуп, анан жатып дем алып калам. Жайылып кеткенден кийин өзүм жаным арам алып калат да. Ушундай абалда турса дагы эч качан намазын калтырган балдардан эмес, мечитке барат. Ушул досума кайдыгер карабастан эм банкына жана ошондой эле единица катары деле салып койсоңуздар болот. Өзүнүн эм банк номерине да перевод кылып, ушул операция болуп кетүүсү үчүн себепчи болуп калыңыздар. Канта 16 жаштагы бала каза таап, Русский дом жакындарына көңүл айтты. Кантта 16 жаштагы Дмитрий Чернавский каза болуп сөөгү жерге берилди. Буга чейин милиция 22 январ күнү 2 мектеп окуучусу мушташканын кабарлаган. Натыйжада алардын бири реанимацияга түшүп кийин каза болгон. Бишкектеги Русский дом маркумдун ата-энесине, туугандарына, досторуна көңүл айткан. Дмитрий Кыргызстандагы Жеңиш ыктыярдуу командасынын жана Русский домдун мыкты активисттеринин бири болгон. Ал былтыр чоң өзгөрүү сынагын жеңип Артекке барган деп айтылат маалыматта. Уюм компетенттүү органдар окуянын бардык жагдайларын тыкыр иликтеп, күнөөлүүлөр болсо адилеттүү жазага тартылат деп ишенет деп айтылат маалыматта. Сот Елена Калашниковага 150 000 сом айып салганы белгилүү болду. Бишкек шаарынын 1-май райондук соту туризмди өнүктүрүү фондунун мурдагы жетекчиси Елена Калашникова жана анын орун басары Александр Валитовго 150 000 сомдон айып салганы белгилүү болду. Бул тууралуу Азаттыкка райондук соттун маалымат кызматы 28 январда билдирди. Мекемеден билдиришкендей, өкүм 2023 жылы 18 августта чыккан. Анда Елена Калашникова жана орун басары Александр Валитов кылмыш жаза кодексинин 41 беренесинин 2 бөлүгү, кылмышка кошо катышуучулардын түрлөрү жана 245 берененин 3 бөлүгү, коммерциялык же башка уюмдардын кызматчыларынын ыйгарым укуктарын кыянаттык менен пайдалануусу менен күнөөлүү деп табылган. Ошондой эле кылмыш жаза кодексинин 79 беренесине ылайык күнөөсүн мойнуна алуу жөнүндө келишим түзүлгөн учурда жазаны дайындоо ар бири 150 000 сомдон айыпка жыгылган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Елена Калашникова менен анын орун басарын коррупцияга шек санап 2023 жылы 18 майда кармаган. Анда уставдык капиталы 1 миллиард сомдук туризмди өнүктүрүү фонду өлкөдө туризмди өнүктүрүү максатында түзүлгөнүн, бирок акча орунсуз сарпталып, жетекчилиги өзүнө жогорку маяны коюп алганын жана курулуш иштери чыныгы наркынан көбөйтүлгөн баада жүргүзүлгөнүн билдирген. Кармалгандар ошол эле жылы 28 июлда атайын кызматтын тергөөчүсүнүн өтүнүчү менен үй камагына чыгышкан. Анда Калашникова 12 миллион сом, ал эми Валитов 1,5 миллион сомду мамлекетке төгүп, келтирилген материалдык зыяндын ордуу толтурулганы айтылган. Министрлер кабинети Калашникова жетектеген уставдык капиталы 1 миллиард сомдук туризм өнүктүрүү колдоо фонду ачык акционердик коомун 2022 жылы түзгөн. Тиешелүү чечимге ошол убактагы министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койгон. Ички иштер министри 4 жылда кылмыштуулук дээрлик 69%га кыскарганын айтты. Президент Садыр Жапаров 28 январда ички иштер министри Улан Ниязбековду кабыл алып, коомдук тартипти камсыздоо боюнча чаралар жана укук коргоо органдарындагы реформаларды ишке ашыруу тууралуу маалыматын укту. Президенттин басма сөз кызматы тараткан маалыматка караганда, министр өлкөдөгү 93% кылмыштуулук ички иштер органдарында катталганын, акыркы 4 жылдан бери бул көрүнүш дээрлик 69%га азайганы белгиленген. Ушул жылы аткарылуучу иш-аракеттердин бири катары санарип милиция системасын түптөө, коопсуз өлкө долбоорун ишке ашыруу, ыкчам кызматты ишмердикти бекемдөө жаатында курулуш иштерин жүргүзүү улантыларын кошумчалаган.
Ошондой эле кылмыштуулукка жана укук бузууларга каршы күрөшүү, калкка кызмат көрсөтүүнүн сапатын жакшыртуу, материалдык техникалык базаны чыңдоо, үй бүлөлүк зомбулукка бөгөт коюп, зомбулук аракеттерин алдын алуу жаатында иш-чаралар жүргүзүлөөрүн айткан. Мамлекет башчысы ички иштер органдарынын кызматкерлеринин кесипкөйлүүлүгүн жогорулатуу, материалдык техникалык базасын модернизациялоо жана калк менен иштөөнү жакшыртуу зарылдыгын белгиледи. Президент баңгизаттардын мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы туруунун, укук бузуулардын алдын алуу, кылмыштуулук менен күрөшүү боюнча чараларды күчөтүүгө көңүл буруп, бир катар тапшырмаларды берген. Өткөн жылы Кыргызстандын ички иштер министрлигинин 100 жылдык мааракеси белгиленди. Көкчардагы үйдөн $4,500 уурдалган шектүү кармалды. Бишкекте уурулукка шектелген жаран кармалды. Бул тууралуу Октябрь райондук милициясынан билдиришти. Милициянын маалыматы боюнча 15 январда Көкчар айылындагы үйгө белгисиз адамдар кирип $4,500 уурдап кеткен. Акчасын уурдаткан үй ээси милицияга жазган. Аталган факт боюнча уурулук беренеси менен кылмыш иши козголгон. Иликтөө иштеринин натыйжасында шектүү катар 33 жаштагы жаран кармалган. Учурда анын ушул сыяктуу фактыларга катыштыгы текшерилүүдө. Милиция шектүүнү кылмыштуу аракеттеринен жабыркагандар болсо 0504 00 66 11 же 102 номерине кабар берүүсүн суранат.